Асемгүл, азыр сиздерге ар түрдүү таттуулардан же сухо фрукталардан гүл жасаганды үйрөтөм. Бизге керектелүүчү каражаттар: биздин ой максатыбызга ылайык келген бардык көркөм искусство чебер колдор аркылуу жасалат. Көзгө кооз, ары жагымдуу көрүнгөн буюмдар материалдык түзүлүшүнө эмес, маани маңызына, жасалуу чеберчилигине баа берилет. Кээ бир адамдар жөнөкөй эле нерседен суктанаарлык буюмдарды жасап коюшат. Көбүнчө айымдар, анткени айымдар жок нерсени бар кылууга шыктуу келишет. Жасап баштасак, самоклей скотчту алып, кичинеден кырып алабыз дагы. Альбенин аркасындагы жагына ачып, жармаштырып алабыз. Бул мындай болуп жармашкандан кийин сырып, керексизин сырып алабыз дагы. Бул жерге таякчаны кадап алабыз. Бул эки жакты болгон үчүн мындай түшпөйт, ыңгайлуу. Бардыгын ушинтип жасап алып, эгер таттууга аллергиясы барлар, бул сухофруктадан да жасалат. Таякчаларга бардыгын таттуулар даяр болду. Эми буну токко катырып алабыз. Мындай турушу катуу болуш үчүн. Таттуунун санын дагы өзүңүздөргө ылайыкташтырып, көп болсо көбүрөөк санда, азыраак болсо азыраак санда. Бүгүн биз 9 штук алдык. Кетибизди кичинерээк эле жасайлы деп. Бунун санын көбөйтсөңүздөр да болот, азайтсаңыздар да болот. Мына кадап алдык. Бул стойкий болуш үчүн эң керектүү. Жөнөкөй кылып койсок деле болот, бирок бизге стойкий болгону жакшы, катуураак, бышыраак болот. Кийинкиси биз кагазды алабыз. Бөлүп алабыз кайчынын жардамы менен. Козураак чыгыш үчүн эки түстү аралаштырсак, бизге козураак көрүнөт. Ошого мен бүгүнкүгө кара менен кызылды тандап алдым. Буну ар түрдүү болуп күтүп алабыз мындай. И буга кызылды кошобуз. Кызылды да күтүп алабыз. Даяр болгон кагазыбыз мындай болот, көрүнүшү. Коёбуз и скотчту алабыз. Скотчту алабыз. Ушул жерде бизге кичинекей скотч жардамга келет. Биринчи жагы мындай болот. Көрүнүшү. Бул жагына эми бул жагын жасайбыз. Муну да скотчтун жардамында жармаштырып
мындай болот көрүнүшү. Бул жагын бекитиш үчүн. Бүткөндөн кийин мындай болуп көрүнүштө болот. Бүткөндөн кийин лента менен кооздук үчүн байлап коебуз. Таттуудан жасалган гүлүбүз даяр. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Кош болуңуздар. Темирди алтындан, жезди колодон да баалуу кылган өнөр. Ооба, өнөрдүн арты менен эч нерсеге арзыбаган нерсени да баалуу кылып койсо болот. Бүгүнкү каарманыбыз Асемгүл бош убактысында ар түрдүү кооз буюмдарды жасоо менен алектенет. Алардын ичинде таттуулардан жасалган буюмдар да бар. Асемгүл көп нерсеге кызыгып, бир нерселерди жасаганга шыктуу экендигин айтат. Ал жасаган нерселерин эч кимдин жардамсыз эле жасай баштаган.